Саламатсыздарбы, урматтуу достор, кутмандуу вечиңиздер менен. Буюрса, бүгүн 17 май, бүгүндөн баштап жалпы республикалык тестирлөө башталды. Барыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Ошону менен эле биздин кыргыз тил мугалимибиз Турат Алыбаев агайыбыз менен маектешип, кеп кеңештерин алып, бүгүн же болбосо эртеңден баштап тестке кире турган окуучулар мотивация алсаңыздар болот. Агай эфир сакталабы дейт, ооба сакталат. Ийгилик баарына дейт. Саламатсызбы агай, саламатчылык. Саламатсызбы, эфир сакталабы? Ооба сакталат. Кандай эмес достор, агайды кошолу дагы. Саламатсызбы, жакшысызбы? Достордарыңыз, иштериңиз жакшыбы? Үй бүлөңүз менен тынч аман-эсен отурасыздарбы? Көпкө чейин мынтип биз видеоңузду көрүшө элекпиз агай, онлайн сабактардан бери. Алейкум ассалам. Жакшы, Кудайга шүгүр. Эми өзүңүздөрдүн сурооңуздарды берсеңиздер агай, биринчи өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз, анан суроо жооп кылып эфирибизди уланта беребиз. Жакшы, Кудайга шүгүр. Керим агай, өзүңүздөр жакшысыздарбы? Менин аты жөнүм Турат Алыбаев. Негизи азыркы учурда программистмин. Веб девелопер деп коет. Веб программаларды, то есть сайттарды иштеп чыгуу боюнча адис жана Android приложенияларды иштеп чыгуу боюнча адисмин. Бирок буга чейинки кесибим ошол жалпы республикалык тестирлөөнүн айрыкча кыргыз тил бөлүмүнө даярдоо боюнча көп жылдан бери алек болуп келгенбиз. Секом билим берүү мекемелеринде, рекордто, көп жерлерде ошол ОРТга даярдоо менен алек болдук. Ал учурда 2017 жылы эле бул карантин болгонго чейин эле онлайн окутууну баштаганбыз. Upgrade KG деген бул дагы онлайн платформа, сайт болчу. Ошол сайтта ОРТга даярдоо боюнча иш-чараларды өткөрүп келгенбиз, курстарды өтүп дегендей. Анан ошол карантин учурунда бул нерсени дагы да жакшы байкадык. Биздин өлкөбүзгө ошол онлайн окуу деген нерсе, ОРТну окутуу боюнча онлайн платформалар дагы да көбүрөөк зарыл экенин сезип түшүнүп отурабыз. Азыркы учурда негизи бул рекорд сыяктуу мындай ийгиликтүү иштеп жаткан ЖРТга даярдоочу мыкты мекемелер өтө аз саналуу да. Булар бардык өлкөдөгү бардык бүтүрүүчүлөрдүн бардыгын даярдап жетише албайт экен. Ошон үчүн айрыкча алыскы аймактар үчүн онлайн окутуу дагы да зарыл экенин түшүнүп, ошол багытка киришип, азыр сайттарды, приложенияларды жасап, ОРТны дагы да күчтөп, айыл жерлерине чейин жеткирип окутуунун аракетин көрөлү деп атабыз. Анан эми бүгүнкү маселе эмес, бүгүнкү тема эмес бул нерселер. Баягы өзүмдү тааныштыруу иретинде гана айтып атканым болбосо, азыр баягы окуучулар бизден чыдамсыздык менен күтүп аткан нерсе эмне болушу мүмкүн? Эртеңден баштала турган жалпы республикалык тестирлөө. Негизи буга чейин эле түз эфирлер уюштурулуп, буга чейин эле былтыртан бери деле сакталган видеолор баягы ар жылы дайыма айтылып келаткан. Жана бул Керим агайлар рекорд уюштуруп аткан түз эфирлерде деги эле бардык эле жерде уюштурулган түз эфирлерде окуучуларга ошо бир күн калганда, бир апта калганда эмне кылыш керек? Булар боюнча кеп кеңештер айтылып атат. Биз дагы бүгүн ошолордун үстүндө токтолгонго аракет кылабыз. Эртең ОРТсы болгон, бүрсү күнү ОРТсы болгон окуучулар өзүн кандай алып жүрүш керек? Кандай даярданыш керек? Күнү түнү дагы окуш керекпи же эс алыш керекпи? Булар эми психологиялык жагдайлар болуп эсептелет. Бул шартта менин жеке
кеңешим окуучулар эртең оюртуусу болгон, бүрсүгүн оюртуусу болгон окуучулар күндөп түндө окуштун эми зарылчылыгы деле жок. Ушуга чейин окуп келишти. Азыр менин жеке кеңешим боюнча эмне кылыш керек? Окуучулар жакшы эс алып, мындай психологиялык жактан даярдык кылыш керек. Жана өзүндө болгон коркууну жеңип, ал жерге барганда баягы кыргызда жакшы сөз бар да. Корксо да кой өлөт, коркпосо да кой өлөт дейт го, Ошо корксоң да, коркпосоң да оюртууга барып киресиң. Эми коркуунун эч кандай пайдасы жок. Же болбосо жөн эле кыжаалат болуунун, мындай түнү менен уктабай стресс болуунун зыяндан башка пайдасы жок. Мына ошол нерселерге токтолобуз бүгүн, ошолор жөнүндө. Суроолорду дагы ошол багыттарда сурасаңыздар жакшы болот. Анан 10 класстар болсо, балким кантип даярданабыз деген суроолорду алар сурашы мүмкүн, бирок эртең оюртууга кире турган, ушул аптанын ичинде оюртууга кире турган окуучулар акыркы убакыттарда өзүбүздү психологиялык жактан кандай алып жүрөбүз деген маселенин үстүндө сүйлөшсөк жакшы болот. Суроолорду, комментарийлерден эле окуп кете берели ага, Макул. Мында Устан айтып атат, агай ОРТнын критерийлерин айта кетсеңиз дейт. Суроо негизи көп ачык эмес, жакшы түшүнүктүү эмес. Критерийлерин дегенде, мисалы, баалоо критерийлери бар, өткөрүү критерийлери бар. Мындай суроо тагыраак болсо жакшы болмок, бирок ошентсе деле жалпы республикалык тестирлөөдө жанагы өзүн алып жүрүү критерийлери, шарттары деп койсок туура болот да. Бул мүмкүн болушунча негизи бул мектептеги мугалимдерибиз эми баягы мындай бир окуучулук сыпатты сактап, жанагы форма кийип барууну мындай сунуш кылышат, талап дебейин, сунуш кылышат. Мисалы, ак көйнөгүн кийип бар, галстугун тагынып бар дегендей. Бирок мүмкүн болсо окуучулар мындай эркин форма барса жакшы болот деген келип. Мен атайын дагы азыр ошол түз эфирге чыкканда негизи көбүнчө калпак кийип, көйнөк кийип чыгат элем. Мен дагы ошол мындай кичине эркин чыктым. Анткени окуучулар дагы мындай көрүп, ушул сыяктуу эле кийинип барса болот. Мисалы, свитер болсо деле, же болбосо жөн мындай жең кыска көйнөк деле, футболка деле дегендей, баягы өзүн кандай кийим менен эркин сезе турган болсо, эми албетте баягы көчөдө футбол ойноп жүргөн футболкасы менен же башка нерсе менен, же үй актап аткандагы кийген формасын кийип бара албасын деген маселе бар. Баягы, бирок өтө жаман эмес, терс таасир бере турган дагы эмес. Анан өтө эле мындай өзүңдү кысып, жана расмий кармаган кийимдер бар да, галстук турса, аябай мынтип стресс боло бересиң да, кыжаалат болуп. Ошол сыяктуу эмес. Мүмкүн болушунча ошол эркинирээк кийинип баргандары жакшы болот. Анан паспортун алып барат, анан жанагы берилген талонун алып барат. Ал нерселерди ошо үйдө калтырып койбой, жоготуп койбой, анан паспорттун копиясын эле алып албай, оригиналын алып барса жакшы болот. Дептер алып барыштын, китеп алып барыштын, рекордтун китептерин ал жерге көтөрүп барып алыштын эч кандай пайдасы жок. Аларды киргизбейт, ансыз деле сумка деле көтөрүп барбаса жакшы болот. Мүмкүн болушунча ошо колуна эле ручка, паспорт, талонун кармап барып. Эми сумка алып барыш керек, бирок сыртта ата-энелер, бир туугандар болсо, аларга таштап кирген жакшы болот. Жеке сизге суроолор экен. Эми кыргыз тилде сабак бербейсизби дейт. Zoom'га батпай калдым. Zoom'да дагы болуп жатабы? Жок, бүгүн Zoom'да болгон жок. Бул жерден көрсөм болот, ага бул жактан көрө бересиздер. Негизи азыр кыргыз тилден сабак өтүп атасызбы? Кыргыз тилден албетте сабак. Жок, кыргыз тилден сөзсүз сабак беребиз. Кыргыз тилден беребиз. Бирок буга чейин дагы ошо эскертилип өтүлгөн, өзүбүздүн окуучуларга да айтып келем. Эми ошол мындай
жеке же болбосо мындай чакан группаларда гана өтүп, мурункудай 100дөгөн, 200дөгөн окуучуларды алып окутпайбыз. Ал жагы туура. Көбүнчө убактымды программалоого берип атам. ОРТга болсо ошол баягы чындап кызыккан, чындап бир результат кылгысы келген мындай саналуу гана окуучуларды алып окутуп, анан буга чейин да айткам, кымбат окутабыз мындан кийинкилерин мындай мурунку жылдардагыдай 2000 сом, 3000 сом эмес, айына ошол жалпы курстун баасын 20 000, 30 000 кылып анан окутабыз деген максаттарыбыз бар. Бирок окутабыз, сөзсүз түрдө окутабыз, ОРТнын кыргыз тил бөлүмүн окутабыз. Жыртыга кирдик. Бирок коркуп боюбузду бир жерге топтой албасак, кантип бойду бир жерге топтоого болот? Кеңеш берип кетсеңиз. Сиз жыртыга кирсизби дейт. Ушундай. Мен жыртыга киргем. Анан мен кирген учурум менен азыркы учурду салыштырып болбойт. Азыр деген бир топ өзгөрдү, даярданууга мүмкүнчүлүктөр бар. Мен 2005-жылы киргем, андан бери канча 15 жыл, 16 жыл өтүп атат. Мен ушуну бүгүн ушул нерсени айтайын деп аткам. Аябай жакшы суроо болду да. Жалпы республикалык тестирлөөгө киргенде деги эле бул мындай психологиялык акыбал да. Бул учур жанагы дайыма мектепте эле мындай бир чөйрөдө жүргөн, башка чөйрөнү көрбөгөн, же болбосо көрсө деле мындай, эми азыр бала да булар мындай кичинекей балдар да булар. Сөз сүрдөйт, коркот, толкунданат. Мына ушул нерселерди жеңүүнү мындай жалпы республикалык тестирлөөгө киргендеги эң жакшы метод, мен аябай көп айтып келем. Кирип эле баягы ордуна жайгашып отургандан кийин өзүнүн айланасындагы достордун баарын, алар деле баардыгы эле сенчилап эле коркуп отурат, муну билиш керек. Ошолорду карап туруп, мындай өзүңө дух топтоп алыш керек да. Кандайсыңар, жакшысыңарбы, даярдыктар жакшыбы? Ассаламу алейкум, саламатсызбы деген сыяктуу тегерегиндеги достор менен бир учурашып, мындай ичиндеги жанагы коркууну бир сыртка төгүп алса, кадимкидей жеңилдеп калат да. Бул негизи психологиялык абал. Бул жерде билиш керек, ал жердеги окуучулардын баары сага окшоп, коркуп, өздөрүнүн тили менен айтканда мандраж болуп отурат да. Бул нерсени жеңүүнүн эң жакшы жолу эмне кылыш керек? Ошентип айланасындагыларга бир учурашып, мындай өзүнүн ичиндеги коркууну сыртка төгүп коюш керек да. Бул биринчиден өзүнө аябай жакшы болот, өзү жеңилдеп калат кадимкидей. Жанагы бул эми мындай адамдык инстинкт да, мисалы мени артымда отурган адам карап атат бекен, кандай адам отурат болду экен, мени кантип карап атат экен. Арттагы адам тест жазбай эле прям сени карап отургандай сезимдер боло берет да. Мына ушул нерселерди жеңүүнүн эң жакшы жолу, ал арттагы адамды да карапчы, кандайсың, жакшысың, каяктан келдиң деп бир учурашып коюш керек да. Кайсы мектепте окуйсуң дегендей кылыпчы, мына ошондо адам жеңилдеп калат. Нол жанындагы адамдар дагы ошол стресстен кутулуп калат. Бул өзүнө эле пайда эмес, ошол тегерегиндеги адамдарга чейин бир жакшы атмосфера тартуулай турган аябай сонун психологиялык мындай бир ыкма да. Муну сөзсүз колдонуш керек окуучулар. Муну аябай жакшы болду. Мына ушундай түз эфирге катышып аткан окуучулар азыр угуп калды, билип калды. Муну колдонсо болот. Анан урматтуу окуучулар, жалпы республикалык тестирлөө бул силердин мындай өлүм калым маселеңерди чечип аткан акыркы иш чара эмес да. То есть ОРТдан өтпөй алган адам эч качан өлүп калган эмес. Мындай тесттен өтпөй калсаң бүттү, өмүр түгөнбөйт да ошол жерден, мындай жашоо улана берет. Ошон үчүн жыртыдан коркуштун эч кандай зарылчылыгы жок. Кийинки суроону окуй берсем, саламатсызбы агай? Прогнозин максимум 150 балл болсо дейт, чыныгы жыртыда 200 плюс алса болобу дейт. Анан быйылкы бүтүрүүчүлөр, былтыркы бүтүрүүчүлөр быйыл кайра тапшырса аттестат керек болобу дейт. Ооба, аттестат керек болот. Биринчи суроого жооп берип кетебиз. Мен аттестат керек болобу деген жерде эле угуп калдым. Кичине байланыш
пробныйдан дейт 150 балл алып жүргөн болсок, кийин чыныгы ЖРТда 200дөн жогору балл алсак болобу деген суроо экен. Эми бул ар бир адамдын окуучунун өзүнө байланыштуу да. Мисалы 190-200 балл алып жүргөн окуучуларыбыз деле 200гө жетпей алган учурлар болгон. Бул учурда айрым окуучулар айткан, мисалы, ошол күнү мен башым ооруп аткан эле дейт. Кээ бир окуучулар айткан, мен ошол күнү мындай көп маанайым жок эле деген сыяктуу. Эми ушул сыяктуу дагы мындай бир инсандык нерселер болуп калат. Бирок 150 балдын тегерегин алып жүрүп эле анан 200дөн жогору балл ала коет деш дагы бул дагы эми бул ар бир адамдын өзүнө байланыштуу нерсе. Мындай пробныйды канчалык деңгээлде анализ кылып тапшырган, же болбосо өзүнүн билимин окуучу канчалык деңгээлде анализ кылган. Эми эмнелерди билет, эмнелерди билбейт, ошону канчалык деңгээлде билет. Адам өзүн анализ кылыш керек да. Муну окуучу өзү чечет да, өзү эле айтып койсо болот. Мен мына жерде 150 алып калдым, бирок мына жерде келген темалардын ноолардын баарын эми мен өздөштүрдүм. Кийинкиде сөзсүз 200дөн жогору балл алам деп муну окуучу өзү чечет да. Анан 150 балл алып жүрүпчү, барып туруп ортодон 150 балл эле алып келген окуучулар толуп турат. Эмне болду десем, агай, мен жанагы 150 суроолорду билет экенмин, мен билген темалар экен, калган билбегеним ошо бойдон эле калды, ортодо деле дейт да. 150 пробныйды алып жүргөн, ортодо деле 150 алып келген окуучулар өтө көп. Болгону бул жерде окуучу өзүн анализ кылыш керек. Эмнени билет? Эң жөнөкөйдөн тартып, эң татаал темага чейин өзүн бир мындай баягы англисче чекап деп коет го, мындай баштан аяк бир текшериш керек да. Мисалы, мен 2ге 2-ни кошсо 4 болот экен билем, болду, кошууну билет экенмин, алууну билет экенмин деген сыяктуу эле бардык темада өзүн бир караш керек. Мисалы, тригонометрияны канчалык деңгээлде билет дегенде, геометрияны канчалык деңгээлде билет, геометриянын темаларын алдына бир-бир коюп туруп, алардын бардыгы ачык-ачык жазылууда. Мисалы, рекордтун деле китебин алып туруп, бардык теманы алдына коюп, ар бирине плюс-минус коюп чыкса болот да. Мына тема мага минус, демек ошол темадан суроо келсе балл ала албайт деген эле сөз. Эми ыктымалдуулук теориясы деген бар. Ал болсо эми мындай толук ага ишенгенде болбойт. Мисалы, билбей калган темаңды ыктымалдуулук менен белгилесең болот. Анан баарын, мисалы, 150 суроону ыктымалдуу белгилеп, 200 балдан жогору алыш же болбосо 110дон өтүп коюш бул мүмкүн эмес болгон нерселерден. Бул жакта саламатсызбы агай, ЖРТга даярдыкты кыргызстан башташ керек. Агай, мен азыркы учурда 10-класстын окутуучусумун. Ортого азыртадан баштап даярдансам 6 сертификат алгам. Эми негизи эле ЖРТга даярдыкты качаттан баштап даярданып баштасак жакшы болот, же болбосо жакшы жыйынтык болот деген суроо экен да. 1-класстан башташ керек го дейм менин оюмча. Эми негизи баягы мектептин деңгээлинде ушул 10-класстын башында баштаган аябай туура. Азыр 10ду бүтүп аткан окуучу болсо, анда 11дин башынан баштай бериш керек, бирок 10дун башынан баштаса туура болот. Анткени жалпы республикалык тестирлөөдө келе турган суроолордун түрү ошол 5-класстан 9-класска чейинки жана жалпы материалдардын негизинде келет да. Кыргыз тил, мисалы, ошол эле кыргыз тилди алып карай турган болсок, морфологиядан тартып, кеп маданияты, стилистикадан тартып, татаал сүйлөм, ошол татаал сүйлөмдүн пунктуациясына чейин дегендей, ошолордун бардыгы бул 5-класстан 9-класска чейинки темаларды өзүнүн ичине камтыйт да. Математика деле ошол мына жөнөкөй сандардан башталат. Ал болсо ошол 5-класстын темасы болчу да. Демек, ошол 5-класстан 9-класска чейинки темаларды жакшы кайталап алуу үчүн бул мүмкүн болушунча 9ду бүткөндөн кийин ОРТга даярданып баштаса, бул эң мындай идеальный учур болот да. Анан эми
7 класс, 8 класста даярданган окуучуларды көрүп жүрөбүз. Мисалы 9 класстын темаларына келгенде аларды өтө элек болгон үчүн кыйналып калышат да. Ошон үчүн 10 класстарга бул жерде сунуш. Быйылкы ондор, мына 10ду бүтүп аткандар, алар 11-дин башынан баштаган жакшы болот. Даже мына жайда башташ керек да. Жайында мындай окуу менен, илим менен, билим менен результат чыгарам деген адам жайкы каникул дегени болбош керек. Окуу деген, илим деген бул эч качан бүтпөйт. Ошону билиш керек, унутпаш керек. Мисалы көбүнчө ойлошот да, мектепти бүттүм мен, баягы билимдүү болуп калдым деп ойлогондор аябай көп да. Тилекке каршы ошентип ойлогондор университетти бүткөндө дагы өзүн аябай укмуш сезип алат да, мындай бир илимдин туу чокусуна чыгып койгондойчу. Болбосо ушуну унутпаш керек, илим деген эч качан бүтпөйт. Ишенип койгула, профессор дагы деле билим алып атат да. Бир профессорду билсеңер, андан барып сурап көргүлө, сиз окуп бүттүңүзбү десең, ой кайда дейт, мен жаңы эле баштадым дейт да. Профессордун дагы мугалими болот. Буга мындай аябай ишенип койсоңор болот. Университетке барганда муну өзүңөр деле көзүңөр менен көрөсүңөр. 60-70ке чыгып калган профессорлор күндөп түндө окуп жүргөнүн көргөндө мындай шок болосуңар да, таң каласыңар. Мен деле жашым 35ке чыгып калды. Мен деле мисалы токтото элекмин бүгүнгө чейин. Билем, азыр мындай илим жаатында укмуш болуп кете элек экенимди билем да. Аябай кыйналып, дагы деле мындай ошол силердин жанагы 9 класста, 10 класста, 11 класста тапшырма аткара албай калсаңар кандай кыжаалат болгонуңардай эле мен деле ошондой кыжаалат болуп окуунун үстүндөмүн. Ошон үчүн достор, бул илим алуу дегенди, билим дегенди эч качан токтотпош керек. Бул токтобош керек. Токтогондо болбойт бул. Агай, азыр математика 40 туура, кыргыз тил 80% туура болуп атса, 200 плюс алса болобу. Жанагындай эле суроолор. Агай, быйыл кайра тестке кирсе, келеде аттестат керек болобу дейт. Ооба. Аттестат керек. Ооба, бул аттестат керек болот. Аттестат керек болот, сөзсүз. Муну сиз деле айтып өттүңүз. Бул белгилүү нерселер. Негизи ушундай суроолорду ушундай эфирлерде эмес, мүмкүн болушунча Сомонун өзүнөн сураганга аракет кылыш керек да. Мындай расмий суроолорду мындай курстардан, окутуулардан эмес, жөн эле мугалимдерден эмес. Мисалы, класс жетекчиңизден сурасаңыз, ал деле азыр мен районодон сурап берейин, же директордон сурап берейин деши мүмкүн да. Анан бизден сурасаңыз, биз деле эмне кылышыбыз мүмкүн? Сомонун сайтынан карап көрөйүн, ошол жактан маалымат алып берейин дейбиз да. То есть расмий маалыматтарды ошол жактын өзүнөн сураш керек. Кээ бир учурда ушундай нерселер болуп калат да. Мисалы, агай рекордко барып окусам жакшы эле окутабы мени депчи. Анан мен айтам да, рекордтон сурабайсыңбы ушуну депчи. Мындай алар дагы жакшыраак жооп берет да, кандай кылып окутат экенинчи. Мен болсом мындай жалпылап эле жооп берип коем да. Бардык жерде бирдей окутат да. Бардык жерде бирдей окутат. Балким келип менден онлайн окушу мүмкүн. Балким рекордко офлайн курска баргым келбей. Бирок мен деле ошол рекордто деле сабак бергем да. Мен ушул жерде өтүлгөн сабакты ал жерде деле өткөм да. То есть бул жерде мугалимден эч нерсе көз канан эмес да. Окуучунун өзүнөн сураганды билиш керек, изденгенди билиш керек. Анан окуучулар робот эмес. Барсаң, мындай башын ачып туруп, флешкасын алмаштырып койсоң билимдүү болуп калбайт. Жаңы коддорду жазып койсоң күчтүү робот болуп калбайт. Окуучу боюнча эле. Качан окуучу өзү туура изденгенди билгенде ошондо жылыш болот. Бул бүгүн айтылып атат, эртең университетте да пайдасы тие турган сөздөр. Университетте дагы өзүнүн билимин анализ кылбаса, анда 5 жыл эптеп-септеп университетке барып келип бүтүп алып, анан кайра эртең бир мектепке жумушка киргенде дагы өзүн аябай укмуш, билимдүү сезип жүрө берет да, тилекке каршы баягы системалык катаачылыктардан. Агай, кайсы курстарды сунуш
сунуштап элеңиз дейт. Бул суроо окулганга чейин эле жооп берилип кетти. Урматтуу колдонуучу. Саламатсызбы агай? Орто 3 күн калды. Бышыктоо иретинде кайталап окушубуз керекпи же эс алышыбыз керекпи? Муну башында айтып өттүк, бирок жаңы келген колдонуучу окшойт. Ооба. Ошол эле боюнча кайрадан айтып бересиңер. Ооба. Урматтуу окуучулар, балким ушул деле толкундануудан болуп аткан болушу мүмкүн. Балким башынан бери эле отурат, анан баягы сөздөр кирбей атат да. Стресс бар да, коркуп атат окуучуларчы. Мына ушуну жеңүүнүн эң эле жакшы жолу даярдыкты токтотуш керек. Эгерде бир кандайдыр бир окуучу өзүндө стрессти байкап атса, бул даярдыкты токтотуш керек. Жана стрессти жоготуш керек да. Мен көбүнчө айтам, эркек балдар мүмкүн болушунча футбол же волейбол ойнош керек, мисалы эртең ойырты деген күнүчү. Кыз балдар баягы болушунча мындай болгон күчү менен кирип туруп, мисалы үйдү полный жыйнап салыш керек да, кыз балдарчы. Мындай эч нерсе ойырту бүтүп калгандай баарын унутуп туруп, китебин баарын жыйнап бир жерге катып салып, мындай берилип туруп, эртеден кечке чейин үйдү полный жышып, жууп, тазалап, ата-энеси таң калып калгыдай деңгээлде бир өзүн чарчатып салса, бул жерде эң негизги маселе эртең ойырты дегендеги түнкү уйку аябай маанилүү да. Укташ керек. Окуучулар мына стресстен уктай албайт да. Ошол мындай жакшы уйку болуу үчүн күндүз өзүн чарчатыш керек. Үй жыйнап жүрүп дагы бир жерди сүрүп атып, ошол жерде калып кетпеш керек да. Ойыртың не болуп атат экен депчи. Жок, ойыртууну унутуш керек. Өзүн чарчатыш керек. Мындай дене чарчаса, түнкү уйку жакшы болот. Күндүз денени чарчатса, түнкү уйку жакшы болот, тынч болот. Эч нерсени ойлонгонго, жанагындай жаман түштөр кирип, ойыртудан өтпөй кулап калып атканы, ошолордун баары бул уйкунун жакшы эместигинен да. Өзү негизи бир түш максимум 3-4 эле секунда болот. Эгер бир адам түнү менен түш көрүп чыгып аткан болсо, анда бул улам ойгоно берди деген сөз да. Улам ойгоноордун алдында 3-4 секунда улам түштөрдү көрүп, демек анын уйкусу жакшы болгон жок деген сөз. Ал күнкү уйкусун бузуп алды деген сөз да. Мына ушул нерсени жөнгө салыш үчүн денесин чарчатыш керек. Денесин чарчатыш керек. Мына ошондо анан жакшы уктайт. Түнү менен түш көрбөйт, турарда бир түш көрөт. Анан эртеси жакшы барат ойыртуга. Так, саламатсызбы, эртең буюрса барып тапшырабыз, эмне кылуум керек? Азыр баардык темаларды карап чыктым дейт. Жатып эс алсын. Эс алыңыз, жооп берип кетти азыр эле, көп кабатыр албай. Урматтуу достор, суроолор болсо жазыңыздар. Агай жооп бергенге даяр. Негизи абдан суроолор көп экен, мен баарындай неме кыла албай атам. Окуп, то есть мен сиз окуп берип тура бериңиз, мындай мен баарын окуп жооп бере алчу да эмесмин. Өтө көп эле экен негизи суроолор, бирок байкасам кайталанган суроолор көп экен, анан кийин кирип калгандар бар окшойт. Ким бул деп сурап аткандар бар экен, ооба мени тааныбагандар болушу мүмкүн. Ооба эми проблема жок. Мени баардыгы тааныйт деп деле айтыш кыйын, бирок тааныган да окуучуларыбыз бар көп эле. Инстаграмыбызга кирип, ютубка кирип, мени менен таанышса болушат. Негизи мени көбүнчө ошол YouTube канал аркылуу тааныгандар көп. Ошол жактан кеп кеңештерди берип, анан быйыл деле университетке кабыл алуу онлайн форматта өтөт экени белгилүү болду. Былтыркыдай форматта болот. Ошон үчүн быйылкы жылы дагы окуучуларга ошол онлайн тапшыруу боюнча кеп кеңештерди берип, дагы YouTube'дан түз эфирлерди уюштуруп, жардамдашып турганга мен даярмын. Суроолор болсо кайрылышса болот. Анан кесип тандай албай аткан окуучуларыбыз бар дагы деле. Ойыртынын результатын күтүп жүргөндөр бар. Ойыртынын результатына карап кесип тандабагыла демекчимин. Эгерде андай кыла турган болсоңор, сөзсүз адашасыңар.
мага окшоп адашасыңар да, мага окшоп 30 жаштан өткөндөн кийин дагы бир башка бир кесип нээси болууга туура келип калат. Адам өмүрүнүн 3/2 бөлүгүн өзүнүн кесиби менен өткөрөт дейт. Демек, ошол өмүрүңдүн 3/2 бөлүгүн өткөрө турган кесибиң менен мамилең жакшы болуш керек. Эгерде өзүң жактырбаган кесиптин ээси болуп калсаң, өмүр бою стресс менен өтөсүң. Бүгүн ОРТга барам дегенде кандай стресс болуп атсаң, өмүр бою ошондой стресс менен өтүп кетишиң мүмкүн да. Ошон үчүн урматтуу достор, эмне кылыш керек? Туура тандаш керек. Кесипти, предмет өзүңөргө сүйгөн нерселерди туура тандаш керек. Шыгыңарга, сүйгөнүңөргө карап тандасаңар жакшы болот. Могул жерде бир жакшы суроо бар экен. Биринчи сүйлөм толуктоон иштесе болобу же аналогияныбы дейт. Аналогия менен сүйлөм толуктоо бир бөлүмдүн ичинде болгон үчүн иштей берсе болот. Бирок мүмкүн болушунча башынан эле баштаган жакшы. Анткени любой тестте, урматтуу окуучулар, жеңилден татаалды карай деген нерсе, принцип сакталат да. Алгачкы берилген суроолор жеңил болот. Агайды кайрадан кошконго аракет кылабыз. Агай кечиресиз, байланышыбыз үзүлүп калды. Кайра кошулбай койду, интернет үзүлүп калды. Эч нерсе эмес. Ошо сүйлөп тура бериптирмин мен. Акыркы кандай сөздөрдө калып калдык билбейм. Суроолор болсо бере беришсе болот. Биринчи берип аткан суроолордон айтып атат, айтамызбы, мен дайым тест тапшырганда 110дон ашат элем. Акыркы жолу пробный тест тапшырганда 99 калып калды. Эмне кылсам болот? Ой пикириңизди калтырып кетиңиз. Сиз сураңыз деп сурап атат. Негизи шоколад жесе пайдасы жакшыраак болобу дейт. Ошол боюнча дагы. ОРТун эмне жесе эле пайдалуу болот да, биринчи башынан баштай берели. Негизи 110дон өтүп жүрдүм эле деген окуучу, негизи ушундай окуучулар, булар өзүнүн максатын ошол 110дун тегерегине коюп алгандар да. Мисалы, дайыма 110дон өтүп жүрдүм эле, мисалы 111, 112 болуп жүрдүм эле деген эле кеп да, булчу. Окуучу эң башта өзүнүн максатын жогорудан коюш керек. Мисалы, жок дегенде 170ке коюш керек. Биринчи жолу эле 110дон өтпөй калганда, өзүндө уже жанагы кызыл жаныш керек да, мынтип чытың сигнал иштеп калыш керек да, Анан мен эмне 110 алып калдым деген суроону койгондо, вот кийинкиде 150, 160, 170ке келет эле да. Анан эми эгерде быйыл кире турган окуучу болсо, айта турган ашыкча нерсем жок. Айла жок болуп калды, бүтөйүн деп ОРТ болуп калды. Эми 2-3 күндүн ичинде адам канчалык аракет кылса деле, тем более азыр стресс да аралашып калды. Бул билим мээге жукпайт да. Эми тобокел деп эле билген темаларын кайталап, тобокел деп эле ОРТга киришип калыптыр, башка эмне дейбиз. Анан ОРТ болгон күнү шоколад жесе пайдалуу. Өзү эми жана адам кечке мынтип кыймылдабай бир жерде отурганда, адам мындай кичине мына желкелери уюп, тырышып, мээге кандын өтүүсү кичине азайган үчүн баягы кичине адамдын мындай шекери түшүп кетет, глюкоза деп коет го. Ошол глюкозаны көтөрүү үчүн шоколад жесе эч нерсе болбойт. Негизи шоколаддан көбүрөөк, мисалы жана Рамазанда оз ачаарда жеп жүргөн финиктерден жесек, бул дагы да жакшы болот. Финик жеш керек негизи. Шоколадка караганда финик бул дагы жакшы көтөрөт да глюкозаны. Ошон үчүн окуучулар шоколадта жесе жакшы болот, бирок финикте жесе дагы жакшы болот. Эми таттуу нерселерди анан сөзсүз сыртта ошол супу, чай пайы болсо жакшы болот. Анткени 3,5 саат
бир жерде эч нерсе жебей отуруш балким окуучуларда ошол да стресске алып келиши мүмкүн. Ошол нерселерге алдын ала мындай даярдыктуу барыш керек. Ата-энелер сөзсүз барыш керек. Ата-энелер барыш керек. Мугалимдер барыш керек. Окуучуну мындай жалгыз таштап койбой, биз барбыз, биз сени мененбиз деген жанагы окуучу ансыз деле коркуп стресс болуп атат да, ошону жеңүүгө ата-энелер менен мугалимдер тарабынан бул жардам болушу керек. Агай, бар болуңуз, күчүңүзгө ийгилик деген. Рахмат. Так, достор, суроолор болсо беребиз. Эфирибиз аягына чыгып баратат. Башталгандан бери 1 саатка жакындап калдык. Окуучулар көп сураган жана стандарттуу бир суроолор бар. Дайыма эле эфир болгон сайын сурай беришет. Ошол суроолордон берсеңиз болот. Жалпылап жооп бергенге, анан негизи баягы бул жерде келген суроолорду деле биз ошондой жалпылап, жалпы бардыгына жеткиликтүү кылгыдай кылып жооп берүүнүн аракетин көрүп атабыз негизи эле. Эң баягы жалпылап мындай жыйынтыктай айта турган болгондо, азыр күн түн даярдануу бул көп деле пайда бербейт. Мүмкүн болушунча өткөн темаларды кичине кайталап койсо болот. Мурунку темаларды кичине кайталап, бирок мындай жаңы билимдердин мээге кириши бул аябай оор маселе. Бул учурлардан кийин анткени уже адамды стресс ээлеп алган учур. Азыр мүмкүн болушунча ошол стресстен кутулуунун амалын көрүш керек окуучулар. Бул ар кимде ар кандай болот. Негизи мен көбүнчө эркек балдарга футболду, кыз балдарга үй жыйнаганды сунуш кылам. Анан эми эркек балдар деле абайлаш керек, стресстен чыгат экенмин деп, мисалы футбол ойноп, эртең ойрту деген күнү бутун сындырып алыштын эч кандай зарылчылыгы жок да. Же болбосо күнү кечке футбол ойноп салып, эртеси мындай турбай калып, ойртуга кечигип калып, бар мындай кирбей калуу, бул нерселер биздин максат эмес да. Мындай негизги максатты жакшы билиш керек. Анан көп мындай жалпы окуучулардын коомчулугундагы аябай мындай ката бир методду айтып коеюн. Окуучулар ойлойт, баягы көп саат окуган окуучу көп балл алат окшойт депчи. Мындай көп саат аракет кылганчы? Жок. Эч качан мындай эмес. Окуучу аз даярданып деле көп балл алып коюшу мүмкүн. Ал өзүнүн убактын туура бөлүштүргөндү билиш керек, өзүн анализ кылыш керек. Мисалы, кээ бир адамдар бар, даярданып атам деп, мисалы, күнүнүн 8 саатын, 10 саатын жөн эле китеп окуп отура берүү менен өткөрүп, бирок ошол мээсине кирбей жаткан болушу мүмкүн да. Кээ бир окуучу бар, мисалы, бир теманы 20 мүнөт карап туруп түшүнүп коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн мындай теманы түшүнүүнүн аракетин көрүш керек да. Мисалы, бүгүн жөнөкөй сандар боюнча мен математик болбогон үчүн теманы баягы эле жөнөкөй санга алып барып тыкай берем. Мисалы, жөнөкөй сан боюнча теманы ачтың, карадың, бир 20 мүнөт окугандан кийин түшүндүң, өзүңө уже мындай ишеним пайда болуш керек. Жөнөкөй сан боюнча любой эсеп келсин, мен чыгара алам. Анткени мен бул теманы өттүм, мына билем уже. Унутуп калбайм. Муну практикада кайталап туруш керек. Анан математика жөнөкөй сандар менен эле бүтпөйт, каалайындар. Тигил тригонометрияга чейин кеткен темаларды анан ар бирин бирден карап бышыкташ керек. Бирок бул күндөрдөн кийин жана жалпы жыйынтыктоочу сөз катары айттык. Бул күндөрдөн кийин мындай жаңы билимдин мээге кириши бул бир аз татаал нерсе. Эми 21-inde, 22-синде тестке кире тургандар болсо, 22-синде жок болуш керек. 22-синде да бар экен. 21-22-синде тестке кире тургандар дагы 1-2 күн даярданса болот. 19-20-сына чейин даярданса болот. Бирок акыркы күндөрдө кичине токтотуш керек да. Эс алыш керек. Эртең ойртуга кире турган адамды айттык, бүгүн эс алыш керек. Ал мына кеч деле болду, азыр жатыш керек да. Мына эфир бүтөөрү менен жатыш керек.
мүмкүн болушунча жакшыраак укташ керек. Анан дагы эмнени айттык? Жанагы лоертга киргенден кийинки стресстен кутулуу ошол айлана чөйрөсүндө өтө керегиндеги адамдарды карап бир жакшы учурашып, мындай коркпой эле ОРТ жанагы сен отуруп баштагыла дегенге чейин сен эркин элесиң анын ичинде. Ушундан коркпош керек. Мисалы, киргенде отурдуң, ошол бойдон жанагы башталганча стресс болуп отура бербей, баягы эми аябай ызы-чуу кылбай, себеби ошончо адам ал жерде тынчтандыруунун аракетин көрүшөт, конечно. Болду, тынч отургула, азыр баштайбыз, сүйлөшпөгүлө деген нерселерди башынан эскертип баштайт. Бирок ошондо деле мындай эки жакты карап, бир учурашып, кандайсыңар, каяктан келдиңер деп акырын бир мындай алдын ала таанышып алуу өзүңөрдү жана тегерегиңдегилерди бир топ стресстен чыгарат. Ушул нерселерди айттык бүгүн биз эфирде жалпылай. Анан суроолорго жооп бердик. Суроолор деле ушунун тегерегиндеги суроолор болду. Азыр эми биз мугалим катары бул сааттардан кийин силерге дуа кылгандан башка колубуздан эч нерсе деле келбейт. Жакшы балл алгыла, илим менен, ошол окуу менен, билим менен өлкөбүздү өнүктүрөбүз деген бир чоң максаттарды койгула. Себеби адам качан мындай илим билимдүү болгондо дагы аң сезими жакшыраак өсөт, өлкөнүн өнүгүшүнө жакшыраак салым кошо алат. Ар бир адам өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошо алат. Бирок илимдүүлөр дагы көбүрөөк салым кошот. Илим менен, билим менен салым кошуш керек. Мисалы, дүйнөнү дүңгүрөтүп турган эң чоң мындай силер тааныган маркалардын баардыгы бул илимдин үстүнө курулган нерселер. Эч ким, мисалы, Илон Маск, жанагы SpaceX деген тиги жана космостук борборун жөн эле мындай базардан таап келип орноткон эмес. Бул илим менен жеткен нерсе. Же болбосо, мисалы, дүйнөгө таанымал Toyota автоунаасы бул жөн эле темирлерди сварт этип койсо машина болуп чыккан эмес. Бул илимге таянган нерсе. Айрыкча мына бүгүнкү күндө ошол биз билген Toyota керек болсо жана машиналардын баардыгын автоматташтыруу деп коет го, жанагы акылдуу кылуу максатын көздөп программисттерди көбүрөөк жумушка алып атканын жарыялашты. Жакынкы аралыкта Toyota мындай бүткүл дүйнөдө 100 000 деген программисттерди жумушка алабыз деген алдын ала болжолдоолорду айтып атышат. Ошон үчүн бул нерселер илим менен болгон ийгиликтер. Силер дагы бул өлкөнү ошол сыяктуу илим менен ийгиликке жеткирсеңер болот. Өлкөнү өнүктүрүү үчүн инсан сөзсүз түрдө өзүн өнүктүрүшү керек. Өзүндө эч нерсе болбогон адам эч качан бирөөгө бир нерсе бере албайт. Мындай өзү өнүкпөгөн адам өлкөсүн да өнүктүрө албайт, башканы да өнүктүрө албайт. Эң башта өзүңөрдү өнүктүрүүнүн аракетин көргүлө, андан кийин ата-энеңер, үй бүлөңөр, бир туугандарыңарды өнүктүрүүнүн аракетин көргүлө, андан кийин анан коңшу, хоолоң дегендей айыл, анан ошентип деңгээл өсүп отуруп, бир күн келет жалпы өлкөбүздү, бир күн келет жалпы дүйнөнүн өнүгүүсүнө салым кошкон инсандар болосуңар. Ал деңгээлге жетүү үчүн дайыма окуу, дайыма изденүү менен болот. Мындай туруктуулук менен, мындай сабырдуулук менен окуш керек. Биздин окуучулардан ушул нерсени көп байкайм. ОРТга мисалы 2 жумалык интенсивке келип эле даяр болуп калгысы келе берген окуучулар өтө көп. Бул сабырсыздык да, сабырсыздык. Кээ бир окуучуларды көрөсүң 2 жылдап даярданып жүрөт. Ошондо деле мисалы алтын сертификат алууну мындай аябай коркуп айтат, дейт, менин деңгээлим аз жетишпей атат, 200дөн өтсөм экен деп атса, 2 жумалык интенсивке келе калып, агай мен алтын сертификат ала аламбы деген окуучуларды көп кездештиребиз. Бул сабырсыздык. Илим айрыкча өтө мындай сабырды талап кылган бир процесс. Мисалы башка бардык нерселерден, бизнестен мындай жыйынтыгын дароо көрүшүң мүмкүн. Мисалы банкрот болуп калсаң да дароо көрөсүң, айта аласың банкрот болдум деп. Ийгиликке жетсең дагы дароо көрөсүң, мынуну мынчага
алдым эле мынча чыгаша кетти эле, кайра сатканымда мынча таза киреше калды деп айта аласың. Бирок билимде банкрот болуп калса 10 жылдап билинбейт да. Мындай, то есть өзүңдүн кесибиң болбогон бир кесипти тандап сен илим жолунда банкротко учураганыңды 10 жылдап сезбейсиң. Бирок ошол эле учурда билим менен ийгиликке жетип атканыңды дагы 10 жылдап сезбейсиң да. Ошон үчүн достор, илимде сабырдуулук маанилүү нерсе. ОРТ деле бул ошол университетте окууңарга мындай алдын ала университетте кандай деңгээлде окуп кете аласыңар, ошону текшерүүчү тест. Силердин 11 жылдык билимди текшербейт бул жерде. Алдыда кандай окуп кете аласыңар? Тексттерди окуса түшүнөбү? Анткени университетте көптөгөн тексттер берилет. Окуучу аны түшүнбөсө, илимде ийгиликтүү боло албайт. Окуучу мындай логикалык маселелерди түшүнөбү? Анткени жашоо өзү логикалардын үстүнө курулган да. Мындай жөнөкөй логикалар бар да, мындай болсо мындай болот турбайбы деген. Бул өзү деле жөнөкөй логика да. Текстти жакшы окуй алган адам университетте жакшы окуп кете алат деген сөз, бул өзү деле жөнөкөй логика да. Анан кичине бир текстти окуп жакшы түшүнүп, андан жакшы бал ала албай атсаң, анда бул стандарттуу эле көрүнүш, анда университетте көлөмдүү китептерди окуп эч нерсе түшүнбөйсүң деген сөз. Ушундай формат менен ойлонуш керек да ОРТнычы. Мен 11 жылдык билимимди текшерет турбайм, мен 11 жыл жакшы эле окугам, бүтпеш, мен анда жакшы эле бал алам деген бул аябай жаңылыш нерсе, достор. Эркин микрофон берип коелу. Рахмат, Керим агай. Рекорд жамаатына чоң салам. Рекордду биз жакшы көрөбүз. Деги эле ОРТга даярдоочу курстардын көпчүлүгүн жакшы көрөбүз. Себеби баягы окуучулардын билим алуусуна, университетте кандай окуш керек экендигине мындай чоң салым кошуп аткан мекемелерденсиздер. Көпчүлүк окуучулардын ошо көзүн ачып, жанагы эң жакшы жери, мисалы рекордто окуткандачы, мисалы баа коюлбагандыгы да. Мисалы тапшырма берилет, тапшырма аткарып келсе баа коюлбайт да. Бул аябай мындай окуучунун көз карашы менен алып караганда аябай чоң банкрот да. Ушунчалык берилип тапшырма аткарып келсең 5 койбой койсо бул аябай чоң банкрот да. Бирок биз 5 үчүн эмес, билим үчүн окуш керек экенин түшүнгөндө, даже мугалимдин тапшырма беришин күтүп отурбайт элек да. Өзүбүз эле тапшырманы пайда кылат элек да. Окуучулар ушул деңгээлге чыгышы керек. Университетке барганда дагы мага мугалим тапшырма берген жок деп жыргап жүрүп албай, университетте ансыз делечи профессорлор силерге тапшырма да бербейт, тапшырмаңарды текшербейт дагы да. Профессорго силердин тапшырма аткарганыңардын мындай бир тыйынчалык пайдасы жок. Ал лекциясын өтүп кетип калат да. Окуучу, студент ошол жерден өзүнө тапшырма чыгарыш керек. Биздин профессор мына нерсенин баарын айтты, мен муну кайра кийинки лекцияга чейин окуп жетишишим керек деп өзүнө тапшырма чыгарыш керек. Мына ошондо илим жолунда ийгиликтүү болобуз, достор. Ошондой илим жолунда ийгиликтүү болуучулардын жолун ачып берип аткан силерге терең ыраазычылык. Керим агай, жалпы эле Шекербай агай баштаган жамаатыңыздар азыр рекордтагы Кудайга шүгүр абдан чоңоюп, өлкөбүздүн ар кайсы аймактарында очогу ачылып атканы бул бизди абдан кубандырат. Бишкекте, Кадамжайда булардын баарын мындай жакындан көзөмөл кылып атабыз, карап атабыз дегендей. Ийгилик каалайм. Окуучулардын дайыма ошол илим жолунда ийгиликтүү болуусуна салым кошуп жүрө бериңиздер. Чоң рахмат агай сизге. Бар болуңуз эң сонун эфир болду деп ойлойм. Окуучуларга дагы аябай жактуу болуш керек. Биздин колдонуучуларга ишиңиздерге ийгилик, ден соолукта болуңуздар агай. Баштап аткан ишиңиздерди ийгиликтүү аягына чыгарып алыңыздар агай. Сизге чоң рахмат. Макул. Рахмат агай. Достор, ушу менен эфирибизди жыйынтыктадык. Турганбай аба 03 деген сиздин сурооңузга жооп берип кетти агай Жакшынаковов. Биз азыр эфирди сактап коелу, ошол жактан кайталап көрсөңүз болот.